Угуп атабыз, сизди угуп атабыз. Аксы жана Ала Бука райондорунда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тарабынан рейд өткөрүлдү. Иш чаранын алкагында жол кыймылынын эрежелерин бузган айдоочулар аныкталып, коомдук тартипти сактоо максатында тиешелүү чаралар көрүлдү. Жол кырсыктарын алдын алуу жана болтурлоо максатында Рейд учурунда алгач эле Lexus 470 үлгүсүндөгү унаа терезелерин караңгылатып жүргөнү үчүн токтотулду. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүдө терезелер мыйзамсыз караңгылатылганы аныкталды. Жеринде тонировка алынып, айдоочуга 20 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. Ала Бука районунда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери ВАЗ-2107 үлгүсүндөгү унааны токтотушту. Текшерүү учурунда айдоочунун спирттик ичимдигин ичкени боюнча шек жаралып, жара наркология бөлүмүнө жеткирилди. Оған Бекович кен. 23.02.2003. 23.02.2003. Жалбат областын аймагында азыркы учурда Рулда аталышында атайын рейд жүрүүдө. Рейдтин учурунда ВАЗ-2107 автоунаасы токтотулуп, айдоочусунан спирт ичимдиги жыты келгендиктен наркология бөлүмүнө келип текшерген учурда спирт ичимдиги аныкталып, тиешелүү протоколдор түзүлүп берилди. Автоунаасы айып короо токтотулду. Ал эми Chevrolet Lanos үлгүсүндөгү унаа Ала Бука районунда текшерүүгө алынды. Жол кайгыл кызматкерлери документтерди карап жаткан учурда айдоочунун спирттик ичимдик ичкени боюнча шек жаралган. Мындан улам айдоочу райондук оорукананын наркология бөлүмүнө жеткирилди. Отурумга алдыга отурсаңыз. Водитель. Айдоочуну айтсаңыз, айдоочунун алдыга отурсун. 50 грамм ичине Uzun 30 sekund üylep tursana деп koyuyor. Bayağı bayılım da öyle durum benim kadar. Benim kanat duruşum değil. Javletin bile aylığınız? Ала Бука районунун аймагында жумуш алып барып жаткан учурда Chevrolet Lanos үлгүсүндөгү автоунаасын токтотуп текшерген учурда айдоочудан спирт ичимдигин шек жаратты. Азыр Ала Бука районунун ооруканасына наркология бөлүмүнө алып келип текшерген учурда айдоочудан спирт ичимдигин ичкендиги аныкталды. Азыр автоунаасы айып короо токтотулат. Айдоочуга укук бузуулар жөнүндө кодексинин 190-беренеси менен протокол түзүп берилди. Эмне иштиңиз ошону жазып койсоңуз. Тико үлгүсүндөгү унааны мас абалында айдап жүргөн жаранда аныкталды. Айдоочу наркология бөлүмүнө жеткирилген учурда телефон аркылуу тааныштарына чалып жоопкерчиликтен кутулууга аракет кылган. Жыйынтыгында унаа айып короого токтотулуп, айдоочу эми соттун чечими менен 1 жылга айдоо укугунан ажыратылат. Бак отурсаңыз. Сураныш тартпайлы болчу. Жок, мен бул эмеге жооп бере албайм да, бул өзүнүн иши алып жумушун кылып атат. Келиңиз. Телефон номерiniz. Оштун эр чалып. Майли телефон номерiniz. Жок, албайм, телевидение иштеп атпайбы? Ким чалып атасыз? Ким чалып атат, тоңке? Я. Ким чалып атат, тоңке? Ким? Телевидение барбы? Телевидение барбы? Алло, салам алейкум. Алып басыңарбы? Угуп атабыз, сизди угуп атабыз. Алло. Угуп атабыз, сүйлөңүз. Бирок башка нерсе алып койбойсузбу? Кимдин дейт, эмне мэрмин деди? Я. Тапайлы болуңузчу. Келишебиз. Тапайлы болуңуз. Жолдош айдоочу, бул сиздин спирт ичимдигиңизди ичип алганыңыз үчүн протокол түзүлдү. Азыр муну освидетельстводон өттүңүз. Медиктер, медицина кызматкерлери аныктап берет, что сиз спирт ичимдигин ичкениңиз тууралуу. Ушу бузуулар кодексинин 193 биринчи пунктунда сизге протокол түзүлдү. Эртең саат 9-тарга Ала Бука жол кыймыл коопсуздугунун бөлүмчөсүнө келсеңиз, ошол жерден ишенесизби, эртең саат 9-да ушул убактын жактап башка күнгө чыгып берсеңиз болобу? Протоколдун көчүрмөсү ошол жерден барып сот аркылуу токтом чыгат. Негизи да, башка күнгө. Жолдош айдоочу, мен сизге айтып атам, документтер алып коюңуз, өзүңүзгө тиешелүү. Автоунаа тиешелүү документтер алыңыз. Жок, кимдик болгон учурда да азыр сиз башкарып келип атпайсызбы?
Бул автоунаа сиз жооп бересиз. Токтотуп, тиешелүү документтер көрсөтүп коюш керек. Мыйзамдык талаптарга баш ийбей качып келатасыз могул жерге. Эми аз турасыз, жок да документтериңиз, же барбы? Жокпу? Анда айдоочу автоунааңыз айып кароого токтотулат. Жакыныраак келесиз. Көдөң ага. Ичип алып турду ошон үчүн отуруңдар. Охо. Отуруңдар. Келиң. Отуруңдар. Жигул үлгүсүндөгү унаа Ала Бука районунун Баястан айылында токтотулмакчы болгон учурда айдоочу мыйзамга баш ийбей качып кеткен. Көп узабай инспекторлор тарабынан кармалып текшерүү жүргүзүлгөндө айдоочунун тиешелүү документтери жок экени аныкталган. Мындан тышкары анын спирттик ичимдик ичкени боюнча шек жарылгандыктан ал наркология бөлүмүндө текшерүүдөн өттү. Бул айдоочунун укук бузуулары транспорт каражатынын тиешелүү документтери жок болгондугу үчүн 184-статьянын 1-бөлүмү менен ал эми спирттик ичимдик ичип айдаган үчүн 193-берененин 1-же 1-бөлүмү менен чара көрүлөт. Ал эми ички иштер органдарынын талаптарына баш ийбегендиги үчүн 185-статьянын негизинде чара көрүлөт. Облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү мындай рейдтер мындан ары да үзгүлтүксүз негизде улантыларын билдирди. Иш-чаралардын башкы максаты жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу жана айдоочулар арасында тартипти күчөтүү болуп саналат. Жалал Абад облусунда 2025-жылдын 6 айында жалпы 65362 жол эрежесин бузуу фактысы катталган. Анын ичинен 1334 айдоочу мас абалында унаа башкарганы аныкталган. Айбек Исабеков, Шазат Эгембердиев, Регион.